Assalamu alaikum. Жаңы долбоорубузду баштайбыз. Бул долбоор сурагыла жооп берем деп аталат. Бул суроолор бардыгы социалдык желе аркылуу, интернет аркылуу, телефон аркылуу деле түшкөн суроолордун эң кызыктарын мен жыйнап койчумун. Анан ойлоп көрсөм, булар өзүм жооп берчүмүн, бирок бул жооптор албетте сиздерге да кызыктуу болсо керек. Балким кимдир бирөө пайда табат деген максатта атайын тарттырып чыгарып турмай болдук. Анда суроолорго киришели. Мен атын деле айтпайм, дарегин деле айтпайм. Болгону суроонун өзүн гана айтып, анан жооп берген аракет кылабыз. Эмнеге? Ал адамдын өзүнүн бизге кызыгы жок, кандай адам экени. Анын суроосу кызык жана ага алына турган жооп, берилген суроо жана жооп үстүндөгү ойлонуу өзү кызык. Анда кеттик. Бисмилла. Мен бир кызды сүйүп калдым, эмне кылсам болот? Аны көрбөсөм тура албайм дейт. Сүйүү сонун нерсе. Бул Аллах субханаху ва тааладан берилген бир жакшылык. Сүйүүнү биз ажырата билишибиз керек. Сүйүү деген эмне? Ашыктык деген эмне? Ашыктык бул адатта бойго жеткенде, же болбосо көптөн бери жыныс ортолук мамиле болбосо, адамдар сагынат бул нерсени. Жана ошондуктан алдынан чыккан башка жыныстын өкүлүнө ашыктык пайда болот. Орусча влечение деп коет. А бунун өзү табияты адамдагы инстинкт ойгонот. Тукумулоо инстинкти бар, жашоого умтулуу инстинкти бар. Мына ошол ойгонот да, ошонун негизинде денедеги зат алмашуу өзгөчөлөнөт да, анан мен сүйүп калдым деп ойлой берет. Бирок ал инстинкт канааттангандан кийин, мындай айтканда мүдөөсүнө жеткенден кийин уктай баштайт кайра, жана берки адамга болгон, өнөктөшүнө болгон кызыгуу кетет, кадимки эле мамилеге өтүп кетет. Балким бири-биринен качып деле калат. Жолуккулар келбей. Мына ошондуктан бизде коомдо аябай көп мамилелердин баардыгы ушу инстинкт деңгээлинде мамиле болгондуктан адамдар бири-биринде чыныгы сезимди ойготпой эле тарап кетишет. Чыныгы сүйүү бул интеллектуалдык сезим. Адам кандайдыр бир жоопкерчиликтен улам сүйөт. Эмне үчүн энебизди сүйөбүз? Эмне үчүн атабызды сүйөбүз? Эмне үчүн мекенди сүйөбүз? Эмне үчүн? Анткени алар бизге бир нерсени берет. Биз алардан бир нерсе күтөбүз, жоопкерчилиги бар бизге. Эмне үчүн үйлөнгөндөн кийин чыныгы сүйүү пайда болот десе, үч уктап түшүнө көрбөгөн жерге келген аял бизден тукум көтөрүп, биздин кирди чыктыбыз менен болуп, биздин түйшүгүбүздү көтөргөндүгү үчүн сүйүүгө милдеттүү да болобуз. Эмне үчүн эрин сүйөт? Муну көпчүлүгү көнүп калдык деп ойлойт. Жок, бул чыныгы сүйүү. Мына ушул көндүм сүйүү деп эсептелет. Эмнеге? Ал үч уктап түшүнө кирбеген бир жердин кызын алып, анын балдарын, багбанын туугандары менен катташып, өмүр бою ошого катташып жашайт. Жана мындай эркекти сүйүү милдетке айланат. Ошондуктан бул кызды эмне үчүн сүйдүңүз? Мен түшүнбөдүм. Эмне үчүн сүйдүм деп ойлойсуз? Бетин боеп, жакшынакай көйнөк кийинип, алдыңыздан ары бери өткөн үчүн сүйүп калдыңызбы? Же сүрөтүн көрүп сүйүп калдыңызбы? Эмне болду? Мына ошону түшүнүшүбүз керек. Сүйүү деп ашыктык менен алмаштырыла турган болсок, эртең эле бул нерсе кайра бизде мокоп баштаганда, ал кызга болгон сезим да мокойт. Ошондуктан чыныгы сүйүү, менин жеке пикиримде, адам үйлөнгөндөн кийин, турмуш кура баштагандан кийин, оош кылышка, тарак туракка, күнүмдүк турмуштун оопатына туруштук берүүдө сүйүү пайда болот. Өнөктөштөр ортосунда, жуптар, жубайлар ортосунда, эр катын ортосунда. Ошондуктан үйлөнө электе мен сүйүп калдым дегендерге мен айтам, сиз болгону ашык болдуңуз. Жана мына ушул ашыктык, бул да бир жакшылык. Жөн кетпестик үчүн үйлөнүңүз ал кызга, жана бул ашыктыгыңыз андан ары сүйүүгө уланып кетсин, илайым.